5 жылдан соң Ош шаарында өзгөчө архитектуралык долбоордогу шаарча пайда болот. Бүгүн Ош шаарындагы бул Ош Сити деп аталган көп кабаттуу үйлөрдөн турган шаарчага президент Садыр Жапаров келип катышып, курулушка мезгил кутуучасын салды. Ал эми бул шаарчанын жалпы аянты 72 гектарды түзөт. Мамлекет башчысы өз сөзүндө долбоордун негизги максаты мамлекеттик саясаттын алкагында аймактарды туруктуу өнүктүрүү экенин белгиледи. IT тармагын колдоо менен Ош шаарын жана жалпы өлкөнүн экономикалык, социалдык, технологиялык өнүгүүсү ылдамдайт дейт. Меймандос, көп этностуу Ош шаарыбыз ынтымак байырлаган баалуулуктары менен катар жалпы түрк дүйнөсүнүн маданий жана материалдык көрөңгөсүн байытып, улуу жибек жолунун провайдери болуп, соода экономикалык, маданий гуманитардык байланыштардын чордонунда дүйнөнүн туш тарабынан агылып кирип чыккан туристтердин сүйүктүү аймагына айланат деп ишенип туралым. Анткени Ош шаарынын инфратүзүмүн жакшыртуу, көркүнө көрк кошуп, ар тараптуу өнүгүүсү үчүн алгылыктуу иштер аткарылууда. Бул масштабтуу долбоор аркылуу жарандардын жашоо шартын жакшыртууга өбөлгө түзүлөт. Курулуш учурунда миңдеген жумуш орундары түзүлүп, миграциянын кыскарышына да таасири тиет. IT шаарчасы жашоочулар, ишкерлер жана IT адистер үчүн заманбап инновациялык комплекстин курамы болмокчу. Ал өзүнө калктын жана бизнестин талаптарына жооп берген заманбап, ыңгайлуу жана жогорку технологиялуу турак жай, социалдык, коммерциялык жана IT объектилердин комплекстүү курулушун камтыйт. Бул масштабтуу долбоорлорду ишке ашыруу маалында жарандардын жашоо шартын жакшыртууга жана курулуш, маалымат технологиялары сыяктуу негизги секторлорду өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Учурда курулушка зарыл болгон 100дөн ашуун атайын техникалар алынган. Мында көп кабаттуу үйлөрдү курууга 2000ге чукул жумушчулар тартылат. Ош Сити курулуш долбоорунун жалпы аянты 72 гектарды түзгөн болсо, анын ичинен 40 гектарына 5 кабаттан 24 кабатка чейинки көп кабаттуу үйлөр, ал эми 30 гектарына болсо мектептер, бала бакча, медициналык мекемелер, өңдүү социалдык объекттерге берилет. Мындан сырткары ушул өзгөчө стилдеги соода борборлору, ошондой эле мейманканалар жайгашат. Идеяларыбыздын баары чет өлкөдөн алып, ошол жакта эми заманбап шаарча өнүккөн шаарларды карап, ошол жактан алганбыз. Ушул здание, бул жерде апартамент, гостиничный зона, биринчи, экинчи, үчүнчү этажында конференц зал, биздин делегация, өлкөбүздөгү делегациялар келсе, ушул зонага жайгаштырганга ыңгайлуу кылып жасадык. Ошондой эле мына ал жерде биздин центральный көчөлөр Курманжан Датка Ленина көчөсү менен багытталат. Заманбап шаарчанын курулушуна 80 миллион доллар инвестиция салынат. Жергиликтүү жана чет өлкөлүк инвесторлор биргеликте курулушту ишке ашырышат. Бизге ошол мамлекет тарабынан, биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич тарабынан, ошондой эле мэрия жактан көп бизге жардамдар болду. Ага жамаат атынан ыраазычылык билдирип отсом, бүгүнкү күндө бизде 100дөн ашык техникаларыбыз келген, 40ка жакын биздин башын экрандарыбыз орнотулган, 3 бетонный завод келген бул жерге. Мына бүгүн эми биздин урматтуу президентибиз капсула салып берди. Буюрса эртеден баштап туруп катуу иштерди баштайбыз. Мында жалпы 12 миңден ашуун батир болот, анын миңи мамлекеттик ипотекалык компанияга берилет. Курулуш 5 жылга созулат. Ош шаарында мындай өзгөчө архитектуралык долбоордогу шаарча биринчи жолу салынып жатат. Самара Асанова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.